Каракол шаарында 4-5 июнда ысык көл ынтымак оюндары болуп өттү. Оюнга ар бир областтан командалар келип, жалпысынан 207 команда катышты. Мероприятияны майрамны көп жылдан бери, 5 жылдан бери өткөзүп келишет. Бизге дайым ушундай мероприятияларга, чоң майрамдарга шаарыбыздын даңазалоосуна чоң көмөк көрсөтөт мындай майрамдар. Жалпы ошол эле мезгилде жалпы спортсмендердин биримдигин, достугун бекемдеп, ден соолугун чыңап, өлкөбүзгө бир жакшы салымдарды кошконго мүмкүнчүлүк түзөт. Оюндар волейбол жана футбол тармагында өттү. Республика боюнча волейболдон 78 команда, ал эми футболдон 94 команда катышты. Уюштуруучулардын айтымы боюнча катышуучулардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Ынтымак оюндарынын өтүп аткан максаты айылдарды, аймактарды ынтымагын бекемдөө максатында ушу 5-чи жолу өткөн Каракол шаарында өткөрүп атабыз. Мунун максаты эч кандай саясат жок, элге, жаштарды элди спорт оюнду максатында уюштуруп атабыз. Оюндар Каракол шаарынын ичиндеги жана тегерек четинде жайгашкан спорттук аянтчаларында болуп өттү. Иш-чара 2 күнгө созулуп, эң күчтүү командалар финалга чыгышты. Бүгүнкү волейбол оюну аябай күчтүү деңгээлде өтүп жатат. Азыркы учурда кыздардын финалы болуп атат. Оштун 2 командасы финалда ойноп атат. Мындан кийин Нарындын командасы менен Тоңдун командасы эркектер арасында финал болот. Аябай атаандаштар күчтүү экен. Эске сала кетсек, оюндун башкы демөөрчүсү Рахат Жунушбаева тарабынан башбаки катары 1 миллион сом бөлүнүп берилген. Жана ошондой эле Кумтөр компаниясы жагынан да колдоо көрсөтүлдү. Кыздар арасында өткөн оюндардан 1-чи орунду Өзгөн району жана Ош шаары алды. Ал эми эркектер арасында өткөрүлгөн оюндан баш байгени Ат башы жана Ноокат району алды. Жана дагы эң жакшы оюн көрсөткөн оюнчуларга да акчалай сыйлыктар берилди. Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий комплексинде болгон туристтик жарманке көргөзмөнүн көркү болуп, Ысык көлдүн айылдарынан келген элечекчен 100 апа болду. Ысык көлгөбү? Каражанды жакшы тапты. Биз Сүймөнкөл өкмөтүнө караштуу Кожо районунун сайыр апаларыбыз 9 адамдан турабыз. 18-жылы уюшулганбыз. 8 мартка арналган райондук аялдар конкурсунда дипломго ээ болгонбуз. Ошондон бери сайыр апалар бүгүнкү иш-чарага активдүү катышат. Ийикчилердин эң улусу 95 жашта болсо, эң кичинекейи 5 жашта. Алар улуттук кийим кийип, аркан өрүү, ийик ийрүү кол өнөрлөрүн көрсөтүп отурушту. Апамдан калган ийик иш-чарасына Григорий айынан келдик. Шаар апалар, булар мен болсо Ысык көл районундук кол өнөрчүлөрдүн мүчөсүмүн. Калпакчы. Кол өнөрчү апалар жасаган оймо түшүрүлгөн буюмдарга жарманкеге келген коноктор суктанышып сатып алып жатышты. Алыстан атартып келген кадырлуу коноктор. Ошо Ысык көл районуна караштуу Ананьев айылында Байсорундук апалар тобунун жетекчисимин. Бизде ушу 14 ападан турган шайыр апаларыбыз бар. Бул иш-чаранын максаты кыргыздын аркын, мурасын укум-тукумга калтыруу дешти апалар. Кырчындын кыял кеч апалары деп, ошол Кырчын жайлоосун мекендеген апаларбыз. 9 апалар. Атыбыз Кырчындын кыял кеч апалары. Анан бүгүн ийик менен келип отурабыз. Апаларыбыздын өзүбүздүн кайненелерибиздин ийиктери. Чолпон Мурзалиева, ТРК Волна, Ысык көлү.
Буга чейин социалдык тармактарда зоопарктын ичиндеги жаныбарлар оор абалда, ачка, кыйналып жатышат деген видео популярдуу болууда. Буга эмне коомдук фондунун башчысы Салтанат Сейитованын айтымы боюнча, таралып кеткен видео жергиликтүү бийлик жактан провокация болуп жатууда дейт. Властьтардан эле провокация болуп атат. Булар көп жылдан бери биздин жерибизди ала албай атышат. Элдерди бизге мындай каршы чыгарганга эмне дегенден жанагы бир видеону тартышты, жана аюулар жакты. Ошол күнү мен өзүм жүргөм. Аюуларда ошондо ремонт жүргүзүлүп аткан. Ремонт жүргүзүлгөндө биз отдельно бир эмеге киргизип коебуз. Ошол жактан тазалап чыгып, анан баарын сүрөттөрүн тартып чыккынча бир бала келип эле мындай тартып аткан. Ошону атайын обрезка кылып туруп, жана биздин чакаларга мусорду чогулткан эмени жанагы ошонун баарын тартып туруп, анан кири деп жазып койду. Кара Коо шаарынын мэринин айтымы боюнча мэрия жактан эч кандай провокация болгон жок. Шарттары мурунка караганда жакшыраак, бирок дагы иштеш керек. Мэрия жактан эч кандай жардам берилбейт. Анткени жеке коомдук фонд жоопкерчиликти өз мойнуна алган. Себеби алар уже жеке баягы коомдук уюм катары ал жерде өзү мойнуна милдетин алышты да полностью. Келишимдин эң негизги баягы немелердин бири, талаптардын бири ушул жаныбарларга бир жакшы шарт түзүп берүү болчу да. Ооба, биз ошону түзүп бере алабыз. Биз ошол шарттардын баарын талапка ылайык кылып жасайбыз деп милдетин алган соң жасаш керек. Окуяга жараша Бишкек шаарынан атайын комиссия түзүлүп, араздын үстүнөн текшерүү жүрдү. Комиссиянын составында биология институтунун илимий академиги жана экология министринин башкы инспектору келди. Алардын айтымы боюнча жаныбарлардын баары жакшы абалда, курсактары ток, зоопарктын абалы нормалдуу экендигин айта кетишти. Жаныбарлардын түлөшү бул нормалдуу көрүнүш. Кээ бир адамдар муну түшүнүшпөйт. Жеген тамактары бүт нормада. Мы получаем все это мясо. Все есть, все замораживается. Биз күзүндө кышкыга деп 5 тонна жүгөрү алабыз, 6 тонна арпа алабыз, 5 тонна будай алабыз. Анан ар кандай жанагы дополнительный премикс деп коет, анан жанагы витаминдер берилет. Мына даже сахар берилет. Мына арпа, бул эме Геркулес, бул кашаларга, гречка, геркулестер. Бул жана аюуларга биз каша жасайбыз. Бул кант, обязательно могу сахарды биз мына карабайсыңбы, бар жазында баарына берип чыгабыз. Жаныбарлардын ичкен тамагына болжол менен жылына 10 миллион сом кетет. Алардын салмагы өзүлөрүнө нормалдуу. Ар тараптан жардамдар берилип турат. Бирок ошентсе да зоопарктын шартын жакшыртуу үчүн каражат жетишсиз, дейт фонддун жетекчиси. Акжол Исламова, телерадиокомпания «Волна Иссык-Куля».